Оразайым Нарматова деген адамға айтып кетейін. Фейктерді жалдап қойып дейді. Оразайым, айланайын қарындашым, мен сен ошо соттордо көрүп жүргөм. Сөздөрдүн баарын бурмалаба, сөздөрдүн баарын аргандай кылып чыгарба. Анткени сен дагы ошол убакта Садыр Байке түрмөдө жаткан кезде, ошонун тарапташтары жаткан кезде сен да сотко баргансың. Ошол жерде жүргөнсүң. Адилеттүүлүк үчүн чындыкты айт. Жалдап келген адамдарды маршрутка менен алып келген деп айтып атасың. Сөздү бурмалаба. Ал жерде андай нерсе болгон эмес. Мен өзүмдүн жаныман, өзүм баргам, өзүм бензин куюп. Канча сот болсо, башка да адамдар таластан болобу, башка жактан болобу, ошентип эметкен. Садыр Байкенин колдоочулары ошол бирөөнүн жол киреси жок болсо, ошол жол киресин төлөп салып жиберген. Ошону сен ачык айт. Зектер басып алды, мындай кыл деп, Мадумаров сага мандат берем деп койсо, ошонун арыгын чаппа сен. Сен бир күн дагы мен уялам. Сенин парламентиңде ким депутат десе, Оразайым Нарматова деген. Ал ким десе, Россияда мигрант болуп 10 жыл жүргөн деп айткандан уялам. Ошон үчүн сен бир мандат үчүн Мадумаров бийликке келсе, Мадумаровдун оң колу болуп, ошонун арыгын чабам деп колуңан келген нерсени айтып атасың. Сага эч ким ээрчибейт. Сага ээрчиген болсо, мага окшоп, мен айткан сөзүмө 27 000 лайк баскан. Сеникине 600 лайк өзүңдүн аркаңда турган адам. 1,5 000 дизлайк болуп, 2 күн мурун чыккан видеоңо. Эй, чындыкты айтпаганың үчүн, аферист болуп калп айтып аткан үчүн, аферист болуп калп айткан үчүн ошондой сен элдин арасында сенин кадыр баркың жок болуп калды. Чындыкты айт. Адахан Мадумаровдун сен оң кол экенин элдин баары билет. Адахан Мадумаровго эмнеге кетип калгансың? Ошол убакытта Мекенчил партиясына кирип, Мекенчил партиянын тиякта штабы болгон. Ошол жакта сен төрайым кылбай койгон. Төрайым кылбай койгон үчүн Мелис Аспеков жана башкалар менен төрайымдыкты талашканың үчүн, мен төрайым болом дегениң үчүн сен таарынып чыгып кеткенсиң бул жакка. Мына чындык биякта жатат. Чындык калп эле сабатсыз болсо деле колдой берсе деп Садыр Байкенин атына сен жала жаап атасың. Акылың болсо чындыкты айт. Мадумаров сени тендиткен. 15 жылдан бери Мадумаров, 30 жылдан бери Мадумаров, Текебаевтар жүрүп силерди тентиткен. Мигранттар, көзүңөрдү ачкыла, барыңарга кайрылам. Мигранттар, көзүңөрдү ачкыла. Мадумаров силерди тентиткен, Текебаев тентиткен. Текебаев 30 жыл саясатта сойку болуп жүргөн, саясий сойку. Эчтекени кылып кыйраткан эмес. Кыргызстан кызыкчылыгы үчүн эчтеке кылган эмес. Кыргызстан мына кумтөр кетип бараткан кезде бардык командасы менен чыгып кеткен. Текебаев болгон. Мегакомго кетип бараткан кезде ошого Мегакомду өзү сатам деп $1 миллион аванс Маевскийден алган. Ушуга окшогон аферисттер силерди тентиткен. 18 жашка чыктыңыз, Жаныш Салиевич деген Мадумаров силерди тентиткен. Ушу Мадумаровго окшогон арыстардын артынан ээрчебегиле. Карапайым калк итке минген, азыркы убакытта битке минди. Кыргыз элим, чындыкты неге көрбөйсүңөр? Неге ушуга окшогон аферисттерге, блогерлерге алданасыңар? Неге ушуга окшогон ырчы жана чорчуларга алданасыңар? Ырчыларга айтарым, ырчылар, өзүңөрдүн голосуңор менен ырдагыла, фонограмма менен жашабай, элдин баарын сугарбай, анан бир менин ырым $500 деп мактанбай, барыңар жашалмасыңар, барыңар алдамчысыңар, барыңар аферистсиңер. Мен силердин барыңардын сатылып кеткениңерди көрүп, ар бир партиянын куралы болуп кеткениңерди көрүп, айла жок күйүп, ичим күйгөндөн айтып атам. Жыргаганыман сүйлөгөн жокмун. Үнүм бүтүп, өзүмдүн өмүрүмдү коюп койдум. Мен Даканса барам. Менин аркамда миң деген, миллион деген кыргыздар бар. Менин аркамда миң деген патриот мыкты адамдар бар. Бүттүк жактан дасыккан мыкты адамдар бар. Зектер деп бизди атагандар, сабатсыз деп атагандар кимдер? Мадумаровго сатылган бир чортаман, Мадумаровго сатылган бир мигрант, Мадумаровго сатылган бир акмак иттер, арсыздар. Кыргызстанда кыйын болсоңор, Кыргызстанда жашап күнүңөрдү өткөрбөйсүңөрбү? Мадумаровдун бетин тыкпайсыңарбы? Эми 4-революция
баягы эле ууру жегиштер үчүн болот. Ошондуктан кыргыз эли мен силерге айтып кетейин. Ушуларга окшогон аферисттерден алданбагыла. Аферисттерге алданбагыла. Анткени буларда блогерлери бар. Анткени буларда акчалары бар. Мага окшогон карапайым калкты айтып чыккан үндү чыгарбайт. Менин эфиримди миң адам көрө албайт. Неге? Анткени менин эфиримди бардыгын блокировкага тыгып атасыңар. Болушунча акчаңарды берип мен менен мушташып атасыңар. Анткени неге? Садыр Нуркожоевичти колдоганым үчүн, адилеттүүлүк чындыкты айтканым үчүн кыргыз эли бир мандаттуулукту 100% колдойт. Кыргыз эли конституцияны кабыл алышын 100% колдойт. Кыргыз эли уурулардын жегиштерин камалышын 100% колдойт. Бөлүшүңүздөр кыргыз элим, бөлүшүңүздөр. Лайк басыңыздар, кайдыгер карабаңыздар. Кыргызым өрттөнүп күйүп баратат. 17 кыргыз 2016 жылы Москвада 17 кыргыз кырылып калды, күйүп. Жаш кыздар күйүп кетти. Балалуу болбой өрттөнүп кетти. Канча кыргыз өлүп чет өлкөдөн келе албай атат. Алардын баарына ушу 30 жылдык бийлик күнөөлүү. 30 жылдык системаны, 30 жылдык схеманы, 30 жылдык уурулукту, таможняны бардыгын биз жеңебиз, баарын кулатабыз. Адилеттүүлүк Кыргызстан, Кыргыз Республикасы мыкты экенин, Кыргыз Республикасын дүйнө жүзүнө таанытабыз. Америкада менмин деген мыкты мигранттар жүрөт. Башка өлкөлөрдө жүрөт. Ошолордун баарын Кыргызстанга кайтарабыз. Бөлүшөбүз кыргыз элин, бөлүшөбүз чоң-чоң эмеге. Ушулмо Садыр Жапаров деген группага көп-көп катталабыз. Кыргыз элим үчүн деген менин баракчама көп-көп катталга. Мен сатылган эмесмин, бирөөдөн бир сом алган эмесмин кыргыз элим. Мен албайм. Бийликке тияка бияка жармашып, анан көрүнүп калайын, минтип калайын деп монтип эметкен жокмун. Мен Адахан Мадумаровдун оң колу эмесмин. Эпте ошо сүйлөп эртең Мадумаровдун эмесине бир жерине барып калайын деген адам эмесмин. Садыр Нуркожоевичти жети дубан колдойт. Менин сөзүм эмес, элдин сөзү. Азыркы убакытта элдер мага кайрылып атат. Кыргыз элим 30 000 кол топтоо боюнча если номерди жазып алгыла, мен ошо номерди кече силерге айткам. Байланышып, тауып силерге ошо номерди айтып берейин. 30 000 кимде ким өзүңөрдүн каалооңор менен паспортуңарды алып алып 30 000 кол топтогонго жардам берем десеңер, ушул номерге кайрылсаңар болот. Азыр мен ал номерди атайм. Россиядагы адамдар өзүңөрдү консулга барып, өзүңөрдүн данныйыңарды тактап койгула. Форма 2 баягыдай болуп, алайдагы адам нарыңан, нарындагы адам көлгө барбасын, көлдөгү адам ошко барбасын. Ошон үчүн ошондой болбосун, добуштар сатылбасын десеңер, өзүңөрдү барып заявка таштап койгула, шайлоого даярдангыла, алданып калбагыла. Метродо Мадумаровдун адамдары 30 000 кол топтоп жүрүшөт. Кыргызстандан неге топтобойт? Анткени Кыргызстан аны эч ким колдобойт. Мадумаров каркыраны саткан, Мадумаров 4 пансионатты саткан, ошонун ичинде өзүнүн эмеси бар, коттедждери бар Казакстанга. Токмоктун тушун саткан, Баткенде мушташ болуп аткан жерди саткан тажиктерге, Таласта көк сайды саткан, Маймакты саткан. Мына силерге жер саткандар, силердин баарыңар тентип жөргөн ошол жака. Канча инвесторлор келген, Samsung, LG компаниясы келген, Hyundai компаниясы келген, Кореян. Будан 30 жыл мурун ошол убакытта ушулар жүргөн бийликте. Акча сурап туруп алган. Президентке кирип чыгыш үчүн $50 000 алат экен булар, кирип бир жолу кирип чыкканына. Номерди азыр айтам. 0500 25 75 66. Аты жөнүн билбейм. Бишкекте бул. Бишкекте кайрылгыла. Ошол ушуга кайрылып, ушул номерге 0500 25 75 66 деген номерге кайрылыңыздар. Өзүңүздөрдүн салымыңыздар кошуңуздар. Салымыңыздарды кошуп, биз Кыргызстанды сактап калайлы. 0500 25 75 66 ошол номерге бланка алып, Садыр Байкеге 30 000 кол топтойм десеңер, өзүңөрдүн каалооңор болсо барып, ушул номер менен адресин билип, барышыңар чакырам бардыңарды. Менин бир максатым, алданып калбайлы кыргыз элим, алданып калбайлы. Ушул алданбайлы. Неге бакылдап аткан баягы эле уурулар билесиңерби? Кече Атамбаевдин баласы не деп айтты? Көкпар деди. Канат Исаевди. Көкбөрү деген биздин көкпар кылып жиберди деп атат. Ошону сатып жиберди деп атат Атамбаевдин баласы. Мына
Kırgız elim, biz уже түшүнгөнбүz, biz aldanbayбыз. Keçe kördüңөр Koçkorov, Ulukbek Koçkorov kimge ötüp ketти? Keçe gördüңөр birimdikte kayсы adamlar жүрдü. Tekebаевдин юриси болуп жүргөн адам мекеним Кыргызстанга өтүп кетти. Элнуру Алканова деген мына Матраимовду сындап жүргөн адам Матраимовдун партиясына өтүп кетти. Мына сатылып кетти. Ушул чындыктын баарын көрүп мен жаным кашайып атат. Жаным кашайган үчүн чыктым. Айла жоктон аргасыздан чыктым. Мен дагы эс алып жүрө бергенге мүмкүнчүлүгүм бар. Жыргап мен жүрө бергенге мүмкүнчүлүгүм бар. Бирок Кыргызстаным сазга батып турган кезде 10 жыл мурун мен Юрслан Тойчубековду тааныйсыңар. Эшек менен кармалган. Эшек сатты деген Юрслан Тойчубековду. Ошол менин айылдашым болот. Мен ошого айткам, бир убакыт келет Кыргызстанды, мен сазга баткан Кыргызстанды ошол чыгышына себепчи болом деп айткам. Мына силерге Юрслан Тойчубеков мени көрүп жатса, Европада жатып алып, ал мени көрүп жатса, Юрслан аке, мен сизге айтып коеюн, айылдашыңыз катары, соседиңиз катары. Ошону айтканым чынбы? Ооба, чын деп менин ошол сөзүмдү жалганчы кылбай тастыктап коюңузду талап кылам мен сизден. Юрслан Тойчубеков менин айылдашым болот. Менин дагы бир жакка должностка барганга мүмкүнчүлүгүм бар болчу. Мага да 2015 жылы мага да тартуулаган. Депутат болосуң, давай бул партияга кир деп мени сунуштаган. Мени да 2020-да сунуштаган. Аттарын атабай эле коеюн, $200,000 коюп берген мага. Сенин колуңан келет экен, патриот экенсиң. Мына моом бир партиянын арыгын чап деген, мен барбай койгом. Мына ачык эле айтып коеюн. Ачык эле мына барган эмесмин, менин анткени бет бар. Мен акмак эмесмин, мен сатылбайм, сатылган эмесмин. Мен атамда чындыкта өлүп кеткен. Жер үкөнү ачылбасын, Шералдын эли ачылбасын деп таласта ошолорду кыйкырып жүрөтүп кеткен. Кумтөр ачылбасын деп Садыр Нуркожоевду колдоп жүрөтүп кеткен. Атамбаевтар, Феликс Куловдор, Акаевтар, башкаларынын баары тааныйт мен атамды. Мен Молдомуса Кангандиевдин өкүл баласынын баласы болом. Молдомуса Кангандиев Ташболотович менин тайтам болот. Мына чындык биякта жатат. Мен адилеттүүлүк үчүн мушташкан адаммын. Адилеттүүлүк үчүн чындыкты сүйлөгөн адаммын. Молдомуса Кангандиевдин өкүл баласы болгон менин атам Өмүрбек Кожокелдиев. Жакшымбетович Талас областынын тургуну. Вес Талас бардыгы тааныйт. Жапыкеев да тааныйт. Жапыкеевдин бир интервьюсунда бар. Өмүрбек деген адам таанычымды айтты. Ошол мен атамды айтып атат. Мына мен атам акчага сатылган эмес. Мен баласы болуп, мен да сатылбайм. Мен бирөөдүн куралы болбойм. Менде да мүмкүнчүлүк болгон. Бийликке барып алганга мүмкүнчүлүк болгон. Мен барбайм, мындай бийликке барбайм. Мындай акмакчылык, жечкич бийликтерге барбайм. Ар кимдин арыгын чапкан адамдарга барбайм. Мен бир адамдын кулу болгум келбейт. 8'de туруп алып, ошо жерде бар ар кимдин ырын ырдагым келбейт. Трибунада туруп алып, мен сөзүмдү, өзүмдү, үнүмдү, жашоомду саткым келбейт. Мага Кыргызстан келечеги керек. Элим, чындык биякта жатат. Мына айтып атам, генерал, МВД, бывший МВД министр, ошонун өкүл баласынын баласы болом. Мына аксылык, аксыдан болот, Ташболотович, мына Кангандиев, ошону мен чындыкты айтып атам силерге. Мен бирөөдүн куралы эмесмин. Менин атам ушул аз байкелерди тааныйт. Менин атам айткан, ар дайым айтып атам, 2006 жылы айткан Садыр менен Ташиев бир убакыт келет Кыргызстанды ушу оңдойт деген. Ошол сөзү 14 жылдан кийин тастыкталбады кыргыз элим. Мына менин атамдын көрөгөчтүгүм, мына менин атам сатылбаганы. Менин атам 8 жыл мурун 2012 жылы өтүп кеткен бул дүйнөдөн. Анын да өзүнүн сыры бар. Аны ачкым келбейт. Бийликтин урмандыгы болгон ачык эле айтайын. Бөлүшөбүз, лайк басабыз, бөлүшөбүз, комментарий калтырабыз. Кыргыз элим күйгөн үчүн айтып атам. Ар ким өзүнүн арыгын чабып жүрө бергенге мүмкүнчүлүк бар. Ар кимдин арыгын чабып тынч жашаганга мүмкүнчүлүк бар. Возможность болгон. Бирок Садыр Нуркожоевге окшогон патриот мыкты адамдардын келишин каалайм. Кыргызстанды өнүктүрүшүн каалайм. Кыргызстан биздин кендерибизге кече мораторий жарыялаган. Ошонун баарына эч жакка кетпесин деди. Неге? Кыргыздын кызыкчылыгы үчүн иштесин деди.
Азыркы убакытта Арик Мерсин деп атасыңар, Кумторго Бакиевка чап деп атасыңар. Аферистер, Садыр Нуркожоевичти кыргыз эли жети тубан 6 миллион эл улуттук лидер деп тааныйт. Аны саясатчы деп тааныбайт. Силердин барыңарды саясатчы, аферист, алдамчы деп тааныйбыз. Ошондуктан барыңарга айтарым, оозуңарды жапкыла. Жаппасаңар 4-чү революция силерге болот. 4-чү төңкөрүш силерге болот. Бардык нерседен салыктан качкансыңар. Компанияңарды жашыргансыңар. Барыңарда бирден пансионат, 10дон пансионат бар. Ошон үчүн барыңарга айтып коеюн, мен катуу сүйлөп атам. Кыргыз элим ойгонгула, ойлонгула. Ойлоно турган убакыт келди. Ойгоно турган убакыт келди. Өзүңөрдүн салымыңарды кошкула. 30 000 добушка эртең 10 январда добушуңарды сатпагыла. Ушул убакытка чейин сатып келип, неге жеттиңер? Айткылачы, неге жеттиңер? Нени кыйраттыңар? Айткылачы, нени? Кыргыз элим, мен Каракулжага күйүп алам, силерге ачык эле айтып атам. Менин дагы барып каракулжалыктар болгон кезде мен да бир жерге барганга мүмкүнчүлүгүм бар болчу. Мен не акмак дейсиңерби? Бирөөнүн арыгын чабып кире албайт дейсиңерби? Мен ошончолук акылсызмын, айткылачы. Мен киргенге мүмкүнчүлүгүм болгон. Мени да жумушка чакырган, бул жумушка. Мынча сом айлык болот, мына монт жүрсөң, монт көтөрүлүп кетесиң монча убакытта деген. Бирок мен барган эмесмин. Айтып коеюн силерге, кыргыз элим. Мен акчанын кулу эмесмин. Бөлүшөбүз, кыргыз элим, лайк басабыз, бөлүшөбүз. Мына Каракулжага болгондо да Советке Сокеңдин айылына мен эмемин ошол. Айтайынбы? Сокең классташ болот мен кайнатам. 11 класска чейин чогуу окуган мен кайнатам. Университетте чогуу окуганга мен кайнатам. Сокең менен. Не, мен ушунчалык акмакты ойлойсуңарбы? Мен чындык үчүн күйүп атам. Неге мен кече 5-октябрда мияка чыктым? Неге адилетсиздик отурган Садыр Нуркожоевич чыксын деп, адилетсиздик отурган Кумтөрдү ошо эметип улутташтырабыз деп, Садыр Нуркожоевич ушу бийликке келсин деп. Бирок баягы эле бир уч топ, бир урулар, бардыгы урдаган иттер баягы эле ушу нерсеге каршы чыгып атат. Кыргыз элим, бөлүшөбүз, лайк басабыз, бөлүшөбүз. Болбогон лайкты аябагылачы, кыргыз элим. Мен телеканалым жок. Мен ушул жактан жеткирем силерге үнүмдү. Бөлүшүңүздөр. Ошон үчүн кыргыз элим, айта турган чындык аябай көп. Бүгүн эфир кылбай эле коеюн дедим эле. Бирок эфир кылышыма мажбур болуп калдым. Неге? Жанагы ошон Эркин деген жаш балага окшогон өз семьясын эптей албаган бир чилиштерди көрүп Facebook'ta açsam, anan kuyup ketip ayla жок чыктым мен. Айла жогунан чыктым. Мен жыргаганыман чыккан жокмун, кыргыз элим. Мага окшоп чыгам дегендер кекиртектен чыгат. Мага окшоп чындыкты айтам дегендер бардыгымда канча деген адам көрүп турасыздар. Баарыңыздардын ичиңиздерде ушул муң, ушуну айтканга сиздерге ошол эметип айта албай атасыздар. Кээ бирөө коркот, кээ бирөө бирдекеден уялат, кээ бирөө туугандарына келип бир нерсе дебесин дейт. Тилибизди кезе албайсыңар, башыбызды кезишиңер мүмкүн. Тилибизди кезе албайсыңар, башыбызды алып коюшуңар мүмкүн. Бирок силерге айтып коеюн, биздин аркабызда чоң адамдар бар. Барыңар соттолосуңар. Уурулар, барыңар камаласыңар. Ошого айтып коеюн. Кыргыз элим, алданбагыла, барыңарды алданбоого чакырам. Ойлонгула, 30 жыл жүрдүңөр, 30 жыл. Эми буйруса бир чыдап коелу 10 январда. Жазып атат 30 жыл. 30 жылдан бери Текебаевдин кулу болдуңар. 30 жылдан бери Матраимовдун кулу болдуңар. 30 жылдан бери Атамбаевдин кулу болдуңар. 30 жылдан бери Албектин кулу болдуңар, Ибраимов. 30 жылдан бери Кубанычбек Кулматовдун кулу болдуңар. 30 жылдан бери Абдылсегизбаевдин кулу болдуңар. 30 жылдан бери Сапар Исаковдун кулу болдуңар. 30 жылдан бери Шопурдун кулу болдуңар, Икрамжан Илмияновдун. 30 жылдан бери Жанар Акаевдин кулу болдуңар. 30 жылдан бери Мадумаровдун кулу болдуңар. 30 жылдан бери Бактыбек Калмаматовдун кулу болдуңар. 30 жылдан бери да кимдин кулу болдуңар? Даниярдын, Үсеновдун кулу болдуңар. 30 жылдан бери Бакиевдин, Акаевдин кулу болдуңар. 30 жылдан бери ушуга окшогон аферисттердин кулу болдуңар силер. Эми барыңар бир тургула, ушуларга кул болбойлу. Биздин балдарыбыз ушуларга кул болуп келди. Биз ушуларга кул болуп келдик. Эртең Кытайга кул болбойлу. Жылуу төшөктө жаткан, жылуу отделда жаткан, телевизорду кучактап жаткан, кыргыздын чыган кыйындары
Barыңар эфирге чыккыла, өзүңөрдүн позицияларды билдиргиле. Өзүңөрдүн позицияларды билдирбесеңер, ар кимдерде 1ден 2ден 5тен балаңар бар, ошолор эртең кул болот. Мына элди эч убакытта мына мен өмөтүп атам, баш көтөртпөй келген. Биз эл эми алданбайбыз. Биз бир жолу башыбызды көтөрдүк. Бир эмес 3 жолу көтөрдүк. Эми 4-чүсүн көтөргөнгө бизде кудуретибиз жетет. Духубуз да жетет, рухубуз да жетет. Анткени биз Манастын урпактарыбыз, Манастын тукумдары болобуз. Мен как таластык катары, Манас атанын ошо бабасы, бабабыз ошол жерде катары. Мен айтып коеюн, коркпойм мен эч кимдерден. Коркпойм. Барыңар менен барго, любой жактан сүйлөшкөнгө, любой нерсеге мен духумда жетет, рухумда жетет. Садыр Нуркожоевич дагы ошол позицияда. Садыр Нуркожоевич там эмне үчүн Ташиев менен Садыр Нуркожоевич өзүнчө кетти билесиңерби? Силер бийлик сурап тажатканыңыз үчүн кетти. Силер бийлик сураганыңар үчүн кетти. Нерде канча адам отурасыңар, барыңар ондон группа ырыткыла. Мен чыкканча 1000-2000 поделчи болсун. Мени дагы тыга албай, булар өлсүн, кыйналсын булар. Мени дагы игнор кыла албай, мени жаба албай. Чимкириге чыксын бул чимкириктердин. Ыргыткыла, барыңарга талап кылам кыргыз элим. Барыңар ыргыткыла, дагы ондон ыргытып бергиле группаларга. Эчтеке болбойт. Биз жеңилбейбиз. Мен 40 000 адамдын алдында сүйлөгөм, аянтта 30 000, 40 000 адамдын алдында. Ошо мени көргөн элдер мени билет. Мен чындыкты, адилеттүүлүктү айткам. Телефондун артында жаткан аферисттер, фейктер. Силерге айтып коеюн. 40 000 эмес, 40 адам жанында сүйлөй албайсыңар силер. Анткени силер лохсуңар. Анткени силер бирөөнүн аргын чапкан итсиңер. Садыр Нуркожоевич буйруса 10 январда биздин президент болот. 6 жылга эмес, 60 жылга болот, 60 жылга. 6 жыл эмес, 60 жыл болот буйруса. Өмүр өткөнчө президент кылабыз. Мына карагыла, Малайзияны карагыла. Чалдап келип койду, президент кылып чалды. 91 жаштагы. Мына ошондой кылабыз биз дагы. Татуктуу адамдарды биз эме кылабыз, президент кылабыз. Чимкириктер, силердин соодагары бүттү. Бизнесиңердин баарын токтотуп, колуңардан келсе качып кеткиле Кыргызстандан. Колуңардан келсе качкыла, качпасаңар эртең баарыңар ит болосуңар. Барыңар кузуп түрмөгө жатасыңар. Ошон үчүн барыңарга айтып коеюн. Эскертем мен өзүмдүн атыман. 6 миллион элдин атынан эскертем. Садыр Нуркожоевичтин атынан эскертем. Эсиңер барда этеңерди жыйгыла. Этеңерди жыйбасаңар, теге жагы кыйын болот. Кыргыз элим, айтарым ушул, дээрим ушул. Алданбайлы, коркпойлу. Баарыбызды түрмөгө камай албайт. Баарыбыздын башыбызды ала албайт. Баарыбыздын тилибизди кезе албайт. Баарыбызды бир жерге байлай албайт. Мен факты менен айтып атам. Юрслан Тойчубеков жөнүндө айтып кеттим, өзүмдүн байкем болот. Ошон үчүн барыңар айтарым. Бактыбек Калмаматовдун артынан Элчебек Текебаевдин кадыры, Жомарт деген баласы бар, Сапарбаев деген. Алда Текебаевдин кадыры. Булардын бардыгы канча адам чыкпасын, бардыгы Текебаевдин кадыры. Ошон үчүн алданбагыла. Бактыбек Калмаматов сулуу сүйлөгөндү билет. Садыр Жапаров улуттук лидер деп айтпады беле. Ошол сөзү кайка кетти. Кыргызстан үчүн күйсөк кече мени кызматка чакыр дейт. Неге министрликке келип иштеп берген жок? Булар Кыргызстан үчүн күйбөйт. Буларга кресло керек. Эми Имамидин Ташов жөнүндө айтып кетейин силерге. Имамидин Ташов мен официалдуу түрдөн нотариус менен кайрылам. Сөз берем деп атат. 3 жыл иштесем, 3 жылдын ичинде мен Кытайдын карызын кутула албай чегараны чече албасам, мен жон терим менен тартам дейт. Имамидин Ташов акчасы бар бай бала. Бирок Имамидин Ташовго айтайын, сиз президенттикке барбай эле байсыз, акчаңыз бар, кейжи эмени курулуш компанияны жетектейсиз. Сиз Кытайдын карызынан мындай эле кутулуп, мындай эле өз салымыңызды кошуңуз. Садыр Нуркожоевичке против чыкпаңыз. Мен сизди ошого чакырам. Мен деген олигархтар. Нервти сактайм. Кыргызстан үчүн жиним келип атат.
ушуларга алдырып койгон үчүн жиним келип атат. Ошон үчүн Имамидин Ташов байке, сизге кайрылып кетейин. Мен сизди мындай жакшы, аябай таза бала, таза инсан катары тааныйм. Как бизнесмен бала катары тааныйм. Мен сизге айтып коеюн, өзүңүздүн ишиңизди улантып, адал бизнести улантып, саясатта аттанбаганыңыз жакшы. Саясат бул сасык иш. Сизге айтарым, Мөл булактын чоңуна да айтарым. Жить, надо жить деген айтарым. Мен ошого да айтып коеюн, бөлүшүңүздөр, лайк басыңыздар. Силер Кыргызстан үчүн чындыгында күйсөңөр, Кыргызстандын Кытайда карызын кутулуп бергиле. Билем, компаниядан канча акча түшөт, бир үйдөн канча акча табасыңар, ал өзүңөрдүн эмеңер. Бирок кыйын экенсиңер. Одна комнатный квартираны $20,000, $25,000 кылбай, $10,000 ставкасын түшүрүп бергиле. Двухкомнатты 20-га түшүрүп бергиле. Трехкомнатты 25-ге түшүрүп бергиле. Ошондо да силер актайт. 99% өзүңөрдүн акчаңарды кошуп салбагыла. 99% элдин жонунан кайыштылбегиле. Элдин баардыгын квартиралуу болсун десеңер, айтарым ошол. Элит хаусты ачып алган Тимур Файзиевке да айтарым. Жана башка чоң бизнесмендерге айтарым. Элдин баарын квартира акча табышкана оюңарда болбосо, элдин баарын квартиралуу болсун десеңер, анда силер квартиранын баасын арзандаткыла. Доллар болсо асманга чыкты. Элдин баарын квартира кыл бергиле. Өзүңөрдүн жашаган жериңерди, айдаган машинаңарды алып чыгып өзүңөрдүн мактабагыла. Анан көрөк Садыр Жапаровго моральный жардам бергиле. Барыңарга чакырам, Ошого Садыр Жапаровду биз 6 октябрда президент кылып алганбыз. Биз да президент кылабыз. Чоң бизнесмендерге курулуш компаниясы бар. Елизавета, Азиз Суракматов, сизге да кайрылам. Элдин эмесинен, эсебинен байыбагыла. Кубанычбек эмеге алда Роза Аманованын күйөөсүнө да эметет элем. Кубанычбек Жумалиевке да кайрылат элем. Сенин да толтура 44 компанияң бар. Курулуш компанияларың бар. Үйдүн баасын түшүргүлө. Кыргыз эли кыйналып атат буякта. Кыргыз эли буякта жыргагандан квартира жашап аткан жок. Ар күнгө 8,000 сомдон, 10,000 сомдон, 20,000, 30,000 сомдон, 5,000 сомдон жашап атат. Ошо квартираны кылбай кыргыз элине күйсөңөр, ошо квартира жагынан жардам бергиле. Силерге саясатка барыштын эч бир кажети жок. Бир күндө иштебеген адамдар саясатка барам деп атасыңар. Ошон үчүн барыңарга айтарым, кыргыз элим, биз Жапатырмак Садыр Нуркожоевичти баарыбыз колдойлу. Садыр Нуркожоевичке баарыбыз жардам берели. Ошон үчүн 30,000 добушка силер колуңардан келишинче мага көптөгөн миңдеген адамдар жазып атат личкага. Ошон үчүн айтып атам, мен буну айтпайт болчумун. Эл мени көтөрүп атат. Айт, адреси кайер, номерин тауып бер деп атат. Ошон үчүн аргасынан айла жоктон айтып атам. Кыргыз элим, ошо Имамидин Ташов байке, элге жакшы ат менен таанылгансыз. Жакшы ат менен калган жакшы. Саясат эч бир инсанды жакшылыкка алып барган эмес. Акаевди жоготту, Бакиевди жоготту, Отунбаевди жоготту, Атамбаевди жоготту, Сооронбайды жоготкон башын жуткан саясат дагы таза адамдардын, инсандардын башын жутуп койбосун деп корком. Ошон үчүн ар ким өзүнүн кыла ала турган ишин кылсын. Лайк басабыз, бөлүшөбүз. Кыргыз элим, ошон үчүн баарыңыздарга кайрылам. Көзүбүздү ачалы, сатылбайлы, сатпайлы. 10 январда биз сатылбайт экенибизди көргөзөлү. Биз кыргыздар принципалдуу, мыкты экенибизди көргөзөлү. 1000 сомго сатылбайлы. Ачуу сөз менен айтканда сойку 1000 сом турбайт экен кыргыз элим. Чубагачы айткан, сойку 1000 сом турбайт. Сойкучалык болбодукко биз, сойкучалык болбодук. Сатылып кеттик. Элибиздин баары кейпи ушул. Ошон үчүн кыргыз элим намыстанайлы. Куру намыстын кереги жок. Мына 30,000 кол боюнча айтып атат. Баардыгыбыз да ар бир жактан, областтардан болобу, регион болобу, район болобу, жана башка айыл өкмөт болобу, айылдар болобу, баарыбыз 30,000 кол топтогонго аракет кылабыз Садыр Нуркожоевичке. Барыңарды чакырам, 30,000 кол топтогула. Биз Мадумаровго окшоп, будан 15 күн мурун эле метродо топтоп жүргөн эмеспиз. Будан 20 күн мурун эле Мадумаровго окшоп ар бир адамга 10,000 сомдон акча таратып келген эмеспиз. Бизде акча жок. Айткан акча жок аларга бергендей. Ар бир адамды 10,000 сомдон сатып ала албайбыз.
Ар бир адам 1000 сом, 1000 доллардан сатып албайсыз. Анткени бизде акча жок. Биздин чоңубуз Кыргызстан кызыкчылык үчүн түрмөдө жатып чыккан. Ал акча баскан эмес бул убакытка чейин. Айтайынбы силерге, кыргыз элим, бизде акча жок. Ойгоңула. Ачык сөздү айтып атам, ачык сөздү. Биякта азыр акча басып, арак завод, бирөөнүндө арак заводу бар, бирөөнүндө да бир заводу бар, бирөө болсо Светтин акчасынан көргөн акча. Буларда акча көп. Бирөөнү Америка жалдап турат акчаны. Азыркы убакта Россиядан чогулбайт 30 000 кол. Неге дегенде убакыт аз болгон үчүн Кыргызстандан чогулат экен. Россиядагы мекендештер, Америкада мекендештер, барыңарга кайрылуу жасайм. Өлкөдө, чет өлкөдө жүргөн барыңарга кайрылуу жасайм. Барыңар өзүңөр консулга барып билип койгула, Турцияда мекендештер. Мага жазып атасыздар. Барыңыздар, өзүңүздөрдүн данныйыңыздарды билип, же мо БШКнын сайтына кирип өзүңөр каякта катталганыңарды билсеңер болот. Ошонун баарын билгиле да 10 январда колуңардан келген салымды кошкула. Лайк баскыла, кыргыз элим. Лайк, болбогон лайк бул. Нарматовага только мондай лайктар базылат. Бизге только мондайлар базылат. Анткени биз элдин талабы үчүн. Мен эч бир партияда член эмесмин, мен эч бир партияга жармашкан эмесмин. Мен таза адаммын, кыргыз элим, тазамын мен. Мен эч кимден бир сом алган эмесмин. Ошон үчүн Садыр Нуркожоевичти колдоп атам. Садыр Нуркожоевич биздин президент. Барыңыздар бөлүшүңүздөр, мен чыктым. Барыңыздар бөлүшүңүздөр, 1 мүнөт күтөм, барыңыздар. Кыргыз элим, ушунча адам отурасыздар, ар кимиңиздер оң группага ыргытсаңыздар, оң тарапты эле бассаңыздар, поделиться болот, подряд эле басып аласыздар. Канча болсо да басып алыңыздарчы, пожалуйста. Мен чыкканча 1000 деген поделиться болсун. Көрүп атасыңар го, бирүүчү эле адамдар бизди басып алган турбайбы? Салыктан качып мына канча салык төлөгөн эмес. Буларды катындары багат, күчүк күйөөлөр булар, күчүк күйөөлөр. Текебаевди, Садыкшерди, ушуга окшогон адамдардын баарын катындары багат, күчүк күйөөлөр булар. Аялдын дедеси ошону кылат. Бияктан катынын алдында күчүк күйөө, тияктан Американын алдында күчүк күйөө булар. Сооронкулова, Рита Карасартова, Текебаев, Садыкшер баардыгы күчүк күйөөлөр. Мына элчиликке барып катталып бериңиздер дейт. Мына болуңуздар, мен сиздерди күтүп атам, мен сиздерди күтүп атам. Кыргыз элим чындык үчүн, чындык жашасын, чындык. Адилеттүүлүк жашасын. Нердеги бүрүшүп аткандар, силерге төрдөн орун берем. Кайрадан айтайынбы? Игнордун эң төрүнөн берем буйруса силерге. Анткени силер сатылган фейксиңер. Шайлоо таза өтөт, эч камсанабагыла. Мурдагыдай жана врачтар, жанагы эмелер, мугалимдер барбайт. Алар чуркабайт, кыргыз элим. Карапайым калк чуркайт. Бензинин өзүм куюп чуркайм. Бардыгын өзүм кылам дегендер көп. Өзгөндөн, базар коргондон, Оштон, Лайталадан, Чалмадан, Советтен, Оштун өзүнөн, Өзгөндөн, Жаллабаттан, Арсланбаптан, Нарындан, Кочкордон, Көлдөн, Балыкчыдан, Караколдон, Түптөн, Таластан, Маймактан, Кировка, Кыргызстан, 1 май айылы, жана башка Баткенден, Лейлектен, Лайталадан, башка жактан жазгандар мунончамага бекер иштейбиз деп атат. Бекер. Жаныга шайган үчүн бекер иштейбиз деп атат. 30 жыл элди эсип келдиңер силер, диктатура бийликтер. Силердин күнүңөр бүттү. Силердики бүттү, силерди биз бүтүрөбүз. Барыңар 500 000 долларлык үйдө жашайсыңар. Кыргыз элин 5 000 долларлык участокко жетпей, документи жок. Участокко жетпей жүрөт. Силер жыргап жүрөсүңөр 500 000 долларлык үйдө жашап. 1 миллион доллар, 10 миллион долларлык үйдө жашап атасыңар. Кандай эле силердин досуңар Атамбаев айткандай, мен достордун жардам бер дейт. Силердин кандай досуңар бар, Үй салып берип койгондой. Мен досторум бар, мага үй салып бергилечи анда. Сургайм, 100 000 долларлык эмес, 50 000 долларлык эле бир двухэтажный особняк салып бергилечи мен досторум. Айтайын силерге, кана силердин досуңар барыңар эле мыкты экен ушундай. Мына Койташка вообще садиктей кылып салып койду мына даңкыт үйдү. Резиденцияга салган ошол үйдү мына. 10 миллион, 15 миллион долларлык. Бизге да ошондой достор келсинчи. Качан келет? Адилеттүүлүк болгон кезде келет достор. Ууру достор, барыңар компаньонду доссуңар. Ошон үчүн салып берген силерге. Карыз болгон үчүн салып берген. Анткени бирөөнү бажыга койгонсуңар, бирөөнү аэропортко койгонсуңар, бирөөнү Казакстан жакка койгонсуңар, бирөөнү дагы бир
майлы сүттү жерге койгонсуңар кызматка креслого, ошолорду алып бер силерге үйдү. Жегичтер, уурулар, оозуңарды жапкыла. Жаппасаңар 6 миллион калк силер менен эсептешет. Кече жакында Алиарбек Абжалиевдин баласына да кайрылып кетерим. Сооронбайдын бир тууган Сооронбайдын кудасы Алиарбек Абжалиевдин баласы BMW X6 менен $120,000 BMW менен келип бир карапайым калктын 5 баласын темселеп кетти. Мына ошолор жазага тартылыш керек. Алардын аттында канча деген компаниялар бар. Ошолор тартылыш керек. Кыргыз элим, ошолордун баарынан бир туралы. Ошо көлдө болгон кырсык, ошол эл ыйлап дагы деле сотко чечтире албай, дагы деле адилеттүүлүктүн акырына жете албай, 4-5 баланы өлүмгө кетирип, жыргап жүрөт. Ошол убакта кафеден ичип мас болуп чыккан барыңар билесиңер. Ошон үчүн адилеттүүлүк болсун десеңер, силердин балдарыңарды ошентип темселеп кетпесин десеңер, барыңар бир колдон күрөшкүлө, лайк баскыла, поделиться кылгыла, бөлүшкүлө, комментарий жазгыла.